Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын Исфара шаарынан бара жатып, Баткен облусунун Аксай айылында Баткен облусунун айылдарынын тургундары менен жолугушту. Өз сөзүндө мамлекет башчысы Баткен облусунун чек ара аймагындагы кырдаал жеке көзөмөлүндө тургандыгын билдирди. Президент укук коргоо органдарында куралдуу күчтөргө бардык министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилерине тийиштүү тапшырмалары берилгенин эске салды. Социалдык маселелер чечилет. Баарынан маанилүүсү сиздерди провокаторлордун чагымчыл аракеттерине алдырбоого чакырам. Бардык маселени чечебиз, ага убакыт гана керек. Балдарыбыздын келечеги үчүн, өлкөнүн келечеги үчүн тынчтыкты сактообуз зарыл деп баса белгилеп, президент жолугушууга келген аксакалдар жана жергиликтүү жашоочуларга кырдаалга түшүнүү менен мамиле кылып жаткандыгына ыраазычылык билдирди. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков чек ара көйгөйлөрүнө байланыштуу жергиликтүү тургундардын пикирлерин укту. Сооронбай Жээнбеков жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон бүгүн Баткен облусунун Аксай айыл өкмөтүндөгү жана Исфара шаарындагы Ворух айылдык кеңешинин Тожикан айылындагы кыргыз-тажик чек ара тилкелеринин кесилишинде Кыргызстан жана Тажикстандын чек ара боюндагы райондордун жашоочулары менен биргелешкен жолугушуу өткөрүштү. Алгач эки мамлекеттердин башчылары расмий делегация мүчөлөрүн тааныштырышты. Жергиликтүү тургундар менен жолугушуу учурунда эки мамлекет башчысы элдердин ортосундагы тынчтыкты жана ынтымакты кылымдардан бери достукту сактоо маанилүү экендигин белгилешти. Тараптардын чек арадагы бардык кыйынчылыктарды четтетүү боюнча чараларды көрүүгө даяр экендигин белгилешти. Сооронбай Жээнбеков Тажикстан менен боордош, достук мамилелерди Кыргызстан эли жогору баалай тургандыгын билдирди. Андан соң мамлекет башчылары сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн Тажикстан Республикасынын Исфара шаарына багыт алышып, чек ара маселелерин талкуулашты. Жолугушуунун жүрүшүндө Сооронбай Жээнбеков кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоону активдештирүүнү сунуштады. Сооронбай Жээнбеков жана Эмомали Рахмондун сүйлөшүүлөрү эртең 27 июлда Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында уланат. Президенттер эки тараптуу кызматташтыктын бардык маселелерин, анын ичинде кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча чараларды талкуулашат. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстан жана Россиянын жаштар лидеринин форуму өтүп, анын ишине премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев катышты. Өкмөт башчысы өз сөзүндө акыркы убакта Кыргызстан жана Россиянын ар түрдүү деңгээлдеги делегациялардын ортосундагы жемиштүү жолугушуулар кадимки эле көрүнүш болуп калгандыгын билдирди. Экономикалык байланыштар активдүү фазада жүрүүдө. Кыргызстандын 6 миллиард АКШ долларын түзгөн жалпы товар жүгүртүүнүн ичинен 2 миллиард АКШ доллары Россияга туура келет. Энергетика, кеңиштетүү, өнөр жай тармактарында чоң инвестициялык долбоорлор бар. Туризм жана билим берүү чөйрөсүндө кызматташууну өнүктүрүүгө ниеттенүүдөбүз. Бир сөз менен айтканда, биз россиялык өнөктөштөрүбүз менен мындан ары көп жактуу кызматташууга даярбыз деп билдирди форумдун жүрүшүндө Мухаммедкалый Абылгазиев. Ошондой эле өкмөт башчысы форумдун жүрүшүндө жаштар саясатын өнүктүрүүнүн 3 башкы багытын айтып өттү. Алар жаштардын заманбап дүйнөнүн экономикалык процесстерине активдүү катышуусу. Экинчи багыт жаштардын жумушсуздук маселелерин чечүү. Үчүнчүсү үй бүлөлүк баалуулуктарды өнүктүрүү. 2019 жылдын 31 майына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 453,86 миллион АКШ долларын түзгөн. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Борбордук казначылыктын директору Марлен Амандыков билдирди. Анын айтуусунда тышкы карыз 84,9%, ички карыз 15,1%ды түзөт. 2019 жылдын январь-июнь айларынын аралыгында республикалык бюджеттен мамлекеттик карызды төлөөгө 12 миллиард 684,5 миллион сом багытталган. Анын ичинен тышкы карызга 6 миллиард 718 миллион сом, ички карызга 5 миллиард 966,5 миллион сом деп билдирди Марлен Амандыков. Кыргызстанда 2019 жылдын биринчи жарымында массалык уулануу боюнча 39 факты катталган. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Эркин Чечейбаев кабарлады. Анын айтымы боюнча былтыркы жылга салыштырмалуу бул 9 көрсөткүчкө көп. Анализдер көрсөткөндөй, массалык уулануунун негизги себептери болуп, тамак ашты туура эмес даярдоо, азыктарды туура эмес сактоо, ошондой эле ресторан жана кафелердин кызматкерлеринин санитардык нормаларды аткарбоосу болгон, дейт дарыгер. Мисалга келтирип кетсек, 2019 жылдын биринчи чейрегинде тамак аштан массалык уулануунун учуру 39 катталган. Бул 2018 жылдын ошол эле чейрегине салыштырмалуу
20%ке өстү. 2018-жылы 30 учур катталган болчу. Жүргүзүлгөн анализдин жыйынтыгы боюнча тамак аштан уулануулар негизги себептери болуп, технологиялык процесстин бузулушу, тамак ашты сактоонун эрежелерин бузуу жана жумушчулардын өздүк гигиенасын сактабоосу аныкталган. Коррупция менен күрөштөн бирдиктүү депозиттик эсепке 1,5 миллиард сом түшкөн. Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Борбордук казначылыктын директору Марлен Амандыков билдиргендей, ал каражаттар окуучулардын саны көп болгон мектептер үчүн кошумча имарат курууга жумшалат. Ош, Бишкек жана Чүй облусундагы окуучунун саны көп болгон мектептерге имарат куруп берүү пландалууда. Учурда 15 мектеп тандап алынган, деди ал. Бул эсепке 1,5 миллиард сом тегерегинде каражат чогулду. Анын ичинен 8 миллион сом бул жана капиталдык салымдар менен 15 мектеп тандалды. Бул мектептер жанагы Бишкек Ош шаарынан жана Чүй областындагы мектептер, жанагы орун жетишпеген балдар көбүрөөк болгон ошо пристройкаларга бул каражаттар ошого багыттанат да. Кыргызстанда акыркы 10 жылда калктын орточо өмүр сүрүү курагы узарган. Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев билдиргендей, бул абдан жакшы жетишкендик. Демек, бул калктын жашоо шарты сапаты жакшыргандыгын көрсөтөт. Акыркы жылдары жана 2019 жылдын жарым жылдыгы боюнча төрөлүү көрсөткүчүнүн өскөндүгү белгиленет. Ал калктын 1000-ине 26,4 түзгөн деп билдирди министр. Кыргызстандын футбол курамасы ФИФАнын рейтингинде 95-орунда калды. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясынан билдиришти. Ал эми Кыргызстандын дүйнө биринчилиги жана Азия кубогуна тандоо турундагы атаандаштары Япония 33-орунда, Тажикстан 119, Мьянма 135, Монголия 187-орунда турат. Тизменин башында Бельгия, андан кийин Бразилия, 3-орунда Франция турат.